Babalardan kalgan bağlı muras, erkindik. Kırgızlar bölünүүгө, улутка, улуу журтка жарака кетирүүгө жол берген эмес. Байыртан кыргыз бардык кыйынчылыктарды бир болуп жеңген. Урпактарга улуу жол улаш үчүн бир бол. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга расмий сапары менен келген Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алып, эки жана көп тараптуу кызматташтыгы боюнча пикир алмашты. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жээнбеков Кыргыз-Кытай өлкөлөрү ортосундагы экономикалык кызматташтыкты мындан арыдагы өнүктүрүүгө кызыктар экендигин баса белгилеп, айыл чарба, транспорт жана жол боюнча артыкчылыктуу долбоорлорго токтолгону айтылат. Ошондой эле Кытай Элдик Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинге салам жолдоп, гуманитардык жардам көрсөткөнү жана медициналык эксперттерди жибергендиги үчүн Кытай өкмөтүнө ыраазычылык билдирген. Мамлекет башчы электрондук соода жана маалыматтык технологиялар жаатында кызматташуунун жаңы моделдерин ишке ашырууга кызыктар экендигин билдирди. Бул соода экономикалык байланыштарды активдештирүүгө өбөлгө түзөт. Мындан сырткары коронавирус инфекциясынын макроэкономикалык кырдаалга терс таасирин тийгизгенин эске алуу менен Кыргызстандын Кытайга болгон карызынын төлөмдөрүн жеңилдетүү жана узартууга мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгууну сунуштады деп айтылат маалыматта. Өз кезегинде Ван И жолугушуу үчүн Жээнбековго ыраазычылык билдирип, Си Цзиньпиндин саламын айтып, анын билдирүүсүн окуп берди. Кыргызстанда 14 сентябрда дагы 47 адамдан коронавирус табылды. Ооругандардын арасынан 101 адам айыкты. Каза болгондор катталган жок. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 44 928 кишиге жетти. Алардын 41 023-ü сакайып, 1063-ü жашоо менен кош айтышты. Кытайдын Ухань калаасында 2019 жылдын декабрында чыккан коронавирус 188 мамлекетке тарады. 14 сентябрга карата дүйнөдө бул илдет жуккандардын саны 28 902 000 адамдан ашты. Алардын 922 735-и көз жумуп, 19 550 000-га жакыны сакайып кетти. Оору эң көп тараган мамлекеттер АКШ, Индия, Бразилия, Орусия. Ал эми Кыргызстанда ооруга кабылгандардын алгачкылары 18 мартта аныкталган. Наманган облусунун Нарын районунда эки жигитти сабап койгон Гүлсанам Алижанованын кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Гүлсанам Алимжанова жигиттер арызын алганын же бул райондук милиция бөлүмүнүн демилгеси менен ишке ашканын так билбейт. Гүлсанам Алимжанова 25 июнда көчөдө 30 жана 33 жаштагы эки жигитти сабап койгон. Кызга карата бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бул беренеде 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Кийинчерээк кыз көчөдө чолок шымчан турганын, автоунаа менен бараткан жигиттер аны шылдыңдап сөгүшкөнүн, ал такси менен аларды кууп жетип жазасын бергенин билдирген. Гүлсанам 23 жашта, ал Наманган мамлекеттик университетинде окуйт. Кыз бокс, карате жана таэквондо менен машыгат. Жергиликтүү басылмалар Алижанова Өзбекстан биринчилигин алып жүргөнүн, жазында Түркиядагы эл аралык мелдешке катышкандыгын жазышты. Соңку мезгилде ал Нарын районундагы кайрымдуулук борборлорунун бирине ыктыярчы катары жардам берүүдө. Гүлсанам мукташ үй бүлөлөрдүн кайрылууларын кабыл алып, азык-түлүк жеткирип берип турат.